Дамла, мисалы ата энеге баладан ата энесине болгон эң чоң белек бул эмне? Алымдар айтат, эки түрдүү киши иштебей эле койсо деле болот. Бири ата энесинин батасын алып, ата энесинин дубасын алып, ата энесинин ыраазылыгын тапкан киши, анын Алла Таала өмүрүнө, рызкысына Алла ушундай береке берет. Экинчиси ата эненин каргышында калган, ата энени нааразы кылган, ал башы менен жер кылса дагы бир эки болбойт, ал кыйналат. Анын өмүрүдө дагы жакшы ийгиликтер болбойт. Ошон үчүн үч нерсе Куранда жуп келген. Кудай Таалага ибадат кыл, ата энеңе жакшылык. Аллага башы, пайгамбарга башы. Намаз оку, зекет берди. Жуп келгенде Алла Таала өзүнүн акысына, ата эненин акысына кошуп айткан. Ата эне ыраазы болсо, ал адамдан Алла ыраазы болот. Ата эне бул адамдын бейиши же тозогу да. Ошон үчүн ата энени ыраазы кылыш керек. Ата энени ыраазы кылаткан өтө көп жолдор бар. Ошонун бирөөсү көптөгөн ата энелер умрага барганга мындай ынтызар. Ошондой убакыттан пайдаланып, ата эненин дубасын алыш үчүн дагы умрага алып барып, ошол жерден Меккеден дубасын алып, кызматын кылып, ата эненин дубасын алып келсе, көптөгөн ата энелердин жүрөгүдө балага айта албай аткан ушу сагыныч бар. Бул акыйкат жана чындык. Ушул да бир чоң мүмкүнчүлүк да. Мен ошого мусулман бир туугандарыма кайрылып кетет элем. Эгер ата энеңиз умрага барайын деп ниет кылып аткан болсо, ушуну бир мүмкүнчүлүк болсо, ушуну аткарып койсоңуз жакшы болот. Себеби бул дүйнө аманат, өмүр кыска. Ушул ата эненин дубасын алып калыш бул чоң бир байлык, чоң бир мүмкүнчүлүк.